Менин жеримди айыл өкмөт башка адамга берип жиберген экен. Райондор аралык сот аркылуу анын колундагы кызыл китеп жокко чыгарылган. Жогорку сотко чейин барып, менин пайдама чечилген. Эми дагы арыз жазып сотко берем деп Жалал Абадка кетиптир. Эми дагы канча жолу сот болот? Сот боло береби? Түшүнүктүү. Бул жерде бул ушул эле иш боюнча кайрадан сот болбойт. Себеби дегенде баягы Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун чыгарылган акты бул акыркы чечим болуп эсептелинет. Ал мындай даттанууга жатпайт. Демек, жогорку сот чыгарылган чечим мындай кайрадан каралбайт. Эгерде кайрадан сотко арыз бере турган болсо, Кыргыз Республикасынын мындай административдик процесстик кодекси деген 2018-жылы кабыл алынган атайын кодекс бар. Бул кодекске ылайык ушул эле талаш боюнча сот чечим кабыл алынган болсо, анда мындай иштер, мындай арызды кароодон баш тартылып, атайын аныктама менен арыз эсине кайтарылат. Албетте, дагы бир учур болушу мүмкүн. Бул жаңы ачылган жагдайлар деп айтылат. Эгерде ошол мурдагы соттук отурумда билүүгө мүмкүн болбогон жагдайлар жаралган болсо, же болбосо ошол ишти караган, ишке катышкан эксперт дейбизби, адис, же болбосо ошол ишти караган судья ошол иштин мыйзамсыз карагандыгы боюнча мындай кылмыш жоопкерчилигине тартылган болсо, же болбосо ошол бир эксперттин, адистин корутундусу бузулган болсо, же болбосо таптакыр ошол учурда сот отурумунда мындай билүүгө мүмкүн болбогон жагдайлар пайда болуп калган болсо, анда ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча карап берүүнү сурап, арыз бергенге сөзсүз түрдө укугу бар. Ал эми ошол эле иш боюнча кайра арыз менен кайрылса, мен жогоруда айткандай, бир иш бир эле жолу каралат, бир эле жолу юридикалык баа берилет. Ал эми ошо чечим чыгарылган болсо, кайра бул иш мындай каралбайт. Сот арыз эсине бул арызды кароосун кайтарып берет. Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодекси 113-берене доону кабыл алуудан баш тартуу. Сот доону кабыл алуудан баш тартат эгерде доо административдик сот өндүрүшү тартибинде каралууга жатпаса, бир эле тараптардын ортосунда бир эле жүйө жөнүндө же ошол эле негиздер боюнча сот тарабынан чыгарылган соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими, же болбосо иш боюнча өндүрүштү токтотуу жөнүндө же доону өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө соттун аныктамасы бар болсо, доогер талаш тартышты чечүүнүн сотко чейинки мыйзамда белгиленген тартибин сактабаса жана ушундай тартипти колдонуу мүмкүнчүлүгү жоготулса, доону кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө судья жүйөлөнгөн аныктама кабыл алат. Ал сотко кайрылган учурдан тартып 5 күндүк мөөнөттө чыгарылууга тийиш. Аныктама доогерге ал берген документтерди кайра кайтаруу менен бир убакытта тапшырылат жана жиберилет. Доону кабыл алуудан баш тартуу доогерге ошол эле жүйө жөнүндө жана ошол эле негиздер боюнча жоопкерге доо менен сотко катталып кайрылууга тоскоолдук кылат. Доону кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө соттун аныктамасына жекече даттануу берилиши мүмкүн.